муниципалдык мэриянын астындагы жаштар борбору эмне функция аткарат, кандай иш аткарат, анын милдеттери эмне, кандай учурдар жок болуш керек, кандай учурда бар болуш керек, бүт баары мына ушул жобого бекитилип киргизилди. Бул жобо ушул Кыргыз Республикасынын жаштар саясатынын 256 беренесине киргизилип, шилтеме документ катары бүгүнкү күндө да азыр турат сайттарда. Ушуну тапсаңыздар болот, Балыкчы шаары менен. Эми бул жерде эмне иш аткарат? Ордо муниципалдык жаштар борборунун негизги максаттары 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштар менен иш алып баруу, ыктыярчы топтор менен иштөө, шаардык иш-чараларга көмөктөшүү жана жаштар саясатын өркүндөтүүгө максатталган. Могу көрүп турган мына жашылдандыруу боюнча дагы ошол имарат ачылып атканда, ушул могу бурушчатканы ушул жергиликтүү боюнча Балыкчы шаарынын мэриясынан, Балыкчы шаардык көрктөндүр санитардык тазалык ишканасынан атайын чыкчу ошолор коюп беришкен ушул бурушчаткаларды. Ал эми могул скамейкалар ушул эле долбоордун негизинде келген. Бириккен Улуттар уюму тарабынан ошо экинчи долбоор катары могул ошол ёлкаларды ушул жерде 36 ёлка тигилген. 3 жылдын жүзү болду иштеп атканда. Ошол бойдон бардык имараттар. Анан мунун узун туурасы 12,6. Ошого ылайыкташкан типовой проект иштелген, бир түптүү проект иштелип, долбоор ушундай болгон, бардык жерде ушундай салынган. Азыр имараты бул жерде кирсеңиздер, бул атайын кабинет, окутуу бурчу. Бул жерде 5 компьютер турат. Бул жерде компьютер боюнча IT специалисттер бар, ошолор келип окутушат, программирование боюнча, программалар боюнча, компьютер боюнча. Андан тышкары мына китептерибиз бар, бизде ошол 200дөй китебиз бар. Ошол эле учурда мына жаңы имараттын ичинде өзүбүз мына атайын символикаларды бекитип ушундай жазады бүгүнкү күндө. Азыркы күндө ушул жерде ошол жогоруда айтып кеткен консультативдик советтин дагы төрагасы иштейт менен. Ушул Каныбеков Абилхан. Бул жер болсо ошо конференц зал. Конференц залдын ичине 22 адам толуккандуу батат бул жерде биз ошол окутууларды, семинар, тренингтерди, жыйналыштарды, чогулуштарды ушул жаштар бар. Азыркы күндө ушул жерде мына күндө жаштар келишет. Андан тышкары коомдук бирикмелер ким кандай окутуу болсо бизге кагаз кат менен кайрылышат. Биз ошолорго ыңгайлуу шарт түзүп ушул жерде өткөзөбүз. Кандай окутуу семинар мына 2-3 жылдын аралыгында где-то 120дай ушул семинар, тренингтер болду бизде, окутуулар. Мындайча айтканда эми токтоп калган жокпуз, иштеп келатабыз. Анан дагы баса белгилеген нерсе жакында эле мына ушул Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен атайын оборудованиялар келди. Ушул 5 телевизор, 20 ноутбук келди. Бунун максаты ушул жаштарды ушул мамлекеттик программаларга окутуу максатында. Ордо муниципалдык жаштар борбору Балыкчы шаарынын жаштардын демилгесинин сунушу менен 2016-жылы негизделген. Негизги милдетин бекитүүгө 4 кеңеш түзүлүп, 5 багыт иштелип чыккан. Биринчиси жаштар арасында дени сак жашоону жана ынтымак биримдикти чындоо максатында спорттук комитет. Экинчиси жаштардын көйгөйлүү маселелерин чечүү багытында социалдык экономикалык комитет. Үчүнчүсү жаштарды улуттук идеология, үрп-адат жана каада салттарга тарбиялоо максатында маданий комитет. Төртүнчүсү тазалыкты кармоо жана жашылдандыруу экология комитети. Бешинчиси жаштар арасында жумушсуздукту жоюу, эл аралык мамилени чындоо жана инвестиция тартуу максатында инвестиция комитети. Коомдун баарын ошол атайын ошол азыр мен айтып келатканым ошол болчу, баарын жыйнап алып, анан ушул 5 багытты сунуштаганбыз да. Мен ошол айта кетейин, ушул коомдук бирикмелерде өзүнүн уставы болот. Свидетельство уставында ошол максаттар, милдеттер жазылат да. Анан ошакта точно кайсы багытта иштелгени баягы толук кандуу жазылган эмес, бирок ошол багытты биз төр кеңеш менен ошол коомдук бирикмелерге сунуштадык. Атайын Балыкчы шаарынын мэриясынын макулдашуу менен иш план бекиттик. Азыркы күнгө чейин биз ошо иш пландарды бекитип келатабыз. Ошо иш пландын негизинде биз иш алып барабыз. Мынандай иш пландар бекитилет бизде. Ошол коомдук фонддор ошо 1 жылда эмне кылышат ошол 5 багытта. Ошол боюнча киргизип, анан ушундай иштеп кеттик. Ошол эле жылы аябай 16-жылы аябай ынтымагыбыз бекемдеп, Балыкчы шаарынын жаштары кызыктар болуп, ушунда аябай бири-бири менен жарышып иштер болуп атты да. Ар бир комитет 10 адамдан түзүлгөн, жалпысынан 50 адам болуп иш алып барып келишет. 5 комитеттин жетекчилери төр кеңешке кирип милдеттерин аткарууда. Балыкчы шаарынын 12 коомдук бирикмелеринин ичинен 8 менен иш алып барышып 2016-жылдан бери ар түрдүү долбоорлор менен иштешип келишет.
коомдук бирикмелердин баарын чакырдым, аларды мурдагыдай эле калтырдык багыт берип. Бирок бизде 7 багыт болду. Мурун 5 багыт болсо, мында 7 багыт кылып кырсты. Бул жерге дагы ушул коомдук иштерге активдүү катышуу. Ордого келгенчекте мен деген окуучумун болчумун, студент болчумун. Мындай айтканда, мен деген өзүм ушу Балык шаарында төрөлүп, өсүп, ушул жакта чоңоюп окугам. 9-дан кийин бүтүп, мен атайын кесиптик, номер 22 кесиптик лицей Таштан Егоров атындагы электр жабдууларын оңдоо жана тейлөө боюнча адистени тапшыргам. Абилбек хан менен көп жылдан бери таанышмын. Абилбек хан өзү бул Ордо ачылгы чакты кандай десем, мындай түндүрөк, активный эмес, уялчак бала болчу. Студенттик кезден баштап, ушу 15-16 жаштан баштап активдүүлүгүн көрсөтүп, мени староста шайлап алышкан, ар кандай ушундай иш-чарага жиберип, өзүм да кызык баштагам да ушундай иштерге. Анан ушул себептен жөн эле мени мындай айтышкан, ушундай ачылганда барып көр депчи. Уюм ачылган, ушундай жаштар кенеши, жаштар эмеси депчи, ушундай мэриянын ичинде барып мүчөлүккө катталып, барып көр деп сунуш беришкен, эжейлер барып, мен аяктан барып катышып, анан аякта жөн эле жеке эле жыйындар боло бербестен, аякта ар кандай тренингтерге, окутууларга, семинарларга, ар кайсы райондорго, областтарга, шаарларга жөнөтүп турчу. Бияка ачыгын айтсам, мен мурунда окуп жүргөндө мындай көп активдүүлүк деле көрсөтмөчү эмес экенмин. Активный эле жакшы окуучумун, бирок мындай ушундай иш-чараларга көп катышчу эмесмин да. Жакшы окуп, жакшы, бирок мындай көп көңүл бурчу эмес экен. Балычта эмнелер бар, ким кандай адамдар бар, кандай балдар, кыздар бар, кандай уюмдар, фонддор бар, ким немен алек кылынат, вообще мэрия эмне менен алып барат билчү эмесмин да вообще. Бияка келгенден кийин толук кандуу үйрөнүп алдың, э? Бияка келгенден кийин өзүм мындай личностный рост, тажрыйба көп алдым десем болот, жана ошондой эле көп мындай тааныштарды таптым да, досторду. Бала активный болуп, кандай десем, мурда интроверт болсо, азыр экстраверт болуп дегендей. Аябай көптөгөн өзгөрүүлөр бар, лидерский качестволор ачылды. Прогрессивдүү, коомдук активдүү боло алдыңбы? Албетте боло алдым, анткени азыркы уже мындай даражага жеттим. Мен дагы ар кандай уюмдарда, жумуштарда өзүмдүн кызмат ордуларым бар, жана ошондой эле азыркы учурда мен колледжде да окуйм, аякталса президент болом да. Жылы да аябай бир жакшы иштерге эме болдук. Биз өзүбүздө демилге берип, жылмыкты сын кылып аттык, жаштар жумалыгын өтүп аттык, көп иштерди. Анан ошол эле учурда биз эл аралык донорлор менен, өнөктөштөр менен да иштеп калдык. Бул Германия кызматташтыгы ГИЗ менен иштедик ошол кезде. Андан кийин биз менен ошо чогуу иштеп кеткен ИРМ менен иштедик 17-жылдары. Городские инициативы деген группа менен иштедик. Анан 18-жылы дагы уже биздин рейтинг өсө баштаганда ар бир коомдук бирикменин ушул областтык, республикалык, шаардык мероприятиялар өтө баштады. Ушундай демилге көтөрүшүп, 3-март, 5-март ак калпак туу күндөр жүрүштөрдү жасап аттык. 1-июнь балдар күнүнө вело жүрүштөрдү жасап аттык. Ошол эле учурда тазалык акцияларын өткөзүп аттык. Семинар, тренингтерди, окутууларды. Балыкчы шаарынын окуучуларына жана студенттерине атайын майрамдык дата күндөрүндө календарный план бекитилип, жергиликтүү депутаттардын колдоосу менен 1 жыл ичинде окуучуларга багытталган 25 жакын иш-чара өткөрүлүп келет. Окуучулар жана студенттер үчүн иш-чара план өткөзүү боюнча жергиликтүү бийликтен жылына 200 000 сом акча каражат бөлүнүп турат. Жаштар паркына келип, ушул жаштар паркы деп аталып калды ошол кезде. Анан ушул паркты сунуштап калышты да.
Сунуштаганда бизге өйдө жагынан сунуштады. Парктын өйдө жагынан ушул жерден биякта бош жер жок дегенде эле тиги ошол мамлекеттик гостройдон анан сейсмологиядан бияк жакын болбой калат экен, арыраак болуп калат экен деп ошо Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү да айтып калды. Анан ушул азыркы турган зданиянын тушуна токтолдук. Анан мунун сметалык стою турушу бул 2 миллион 800 сомго салышты. Ушул Бириккен Улуттар Уюмунун өзүлөрү тендер ойнотушту. Бияка биз только документин эле бердик. Алдар өзүлөрү да тендер ойнотуп, өзүлөрү фирманы алып келип, ошол биз суранган дизайн боюнча салып берди. 23 февраль 2021 жылы ачтык. Ушул жерди ачып, бүт оборудованияларын койдук. Ачарда бизге ушул Бириккен Улуттар Уюму тарабынан Япон элчинен дагы бир эме келди. Бизге ушул эмеректерди беришти. Ушул турган эмеректерди берип, баардык толук кандуу бекиттик. Алар каражат жактан көмөктөшүп атты да? Жок, эми каражат дегенден алыс бололу. Бул жерде долбоор. Проект. Элдер эл аралык донорлор, өнөктөштөр десе каражат деп ойлошот. Бул проект сунуштайт. Гранттык негизде долбоор сунушташат. Окутуу курстарына катышасың, долбоорду жазасың. Бул жерде деле эмгек аябай көп. Ал долбоорду жазганды түшүнгөн кишилер бар, түшүнбөгөн киши бар. Кээ бирөө ойлойт, мынтип эле бир-экини жазып койсоң эле болот деп. Жок. Өзүлөрүнүн заявкалары бар алардын. Ар бир эмен. Ушу грант үчүн эле иштешет деп ошол тууралуу кандай ойлойсуз? Эми аларды мен айта албайм, бирок биздин коомдук уюмдарда негизи иштеп эле жүрөт гранттык. Бирок бир грант алып эле токтоп калганын көрө элекмин. Мисалы үчүн ошол эле Инсап элим коомдук фонду. Ошол эле буга чейин мисалы үчүн эл камы, жаш ак жол ынтымактарда долбоор алып иштешкен. Алар иштеп өзүнүн коомдук бирикмесин өркүндөтүү максатында алышкан да. Биз коомдук бирикмелердин негизи ички эмесине кийлигише албайбыз. Келечекте пландар ушу биз иш алып бараткан, мен, Эдил байке жана башка байкелер биз менен чогуу иштешкен, иш алып барган жакшы байкелер, агаларыбыз менен, ушу инилерибиз менен чогуу ушу ишти до конца мындай дагы алдыга үндөп жеке эле Балык шаарын эмес, Кыргызстан боюнча таанытып, Кыргызстандан четке да таанытып, ушу Ордо муниципал жаштар борборун кийин көп келечекте жакшы максаттар күтөт демекчимин, жана ошондой эле бизде дагы көп жакшы алдыда максаттар бар. Ордо муниципалдык жаштар борборунун өнөктөштөрү Бириккен Улуттар Уюму, Германия кызматташтыгы, Евразия фонду, ЮНИСЕФ International Alert аттуу өнөктөштөрү менен иш алып барып келишет.